Бишкекте Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги кесилиште кыймылды жөнгө салып жаткан патрулдук милициянын инспекторун унаа коюп кетти. Маалыматты Спутник агенттигине милициянын патрулдук кызмат башкармалыгынын басма сөз катчысы Байказы Айтыкулуу уулу тастыктады. Анын айтымында окуя болжол менен саат 11:30 Жаманбаев көчөсү менен кесилишкен жерде болгон. Айдоочу из жашырып кеткен, мындан улам перехват планы жарыяланды. Алдын ала маалыматка караганда инспекторду россиялык номер тагылган Toyota Vitz үлгүсүндөгү унаа койгон. Жабырлануучу тез жардам кызматы менен травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилди. Алдын ала маалымат боюнча абалы оор. Башкы прокурор Курманкул Зулушев УКМК демилгелеген жарандарды соттун чечимисиз тыңшап жеке менчик жайларына жашыруун камера коюу боюнча мыйзам долбооруна каршы пикирин айтты. Ал маалымат жыйынын өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. 7 февраль күнү Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда караган. Бирок айрым депутаттар бул сунуш баш мыйзамга каршы келерин айтып четке кагууга чакырган. Менимче тыңшоо иштери соттун чечими менен гана ишке ашырылышы керек. Бул мыйзам кандай максатта демилгеленгени менен таанышып чыгайын. Андан соң гана толук оюмду айтам. Негизи адамдын укугу, жеке жашоосу кол тийгиз болушу керек. Андыктан соттун чечими зарыл. Бул мезгилдин дагы мыйзамдын дагы талабы, деди башкы прокурор. Бүгүн 9 февралда Кактус Медиа басылмасынын алдында экинчи рет акция өттү. Ага Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Турсунбай Бакир уулу баштаган бир нече адам катышууда. Акцияга чогулгандар 2012-жылы Турсунбай Бакир уулу сунуштаган чет элдик агенттер боюнча мыйзамды кабыл алууну жана Кактус Медианы жоопко тартууну талап кылышууда. 28 январда бул басылманын алдында дагы бир акция өткөн. Ага чогулгандар Тажикстандын Азия Плюс интернет порталындагы жаңылыкты Кактус Медиа жарыялаганы үчүн жоопко тартууну талап кылышкан. Бишкек шаарынын 1-май райондук прокуратурасы жазык кодексинин 407 беренеси менен кылмыш ишин козгоп, Кактус Медианын бардык кызматкерлери суракка чакырылган. Окуяларга байланыштуу өлкөдөгү медиа эксперттер, укук коргоочулар басылманы коргоп билдирүү таратышкан. Башкы прокурор Курманкул Зулушев Кактус Медиа сайтына козголгон кылмыш иши боюнча комментарий берди. Буга чейин көзөмөл органы басылмага каршы согушту пропагандалоо беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Бишкек прокуратурасы тергөө жүргүзүп жатат. Экспертиза белгиленген, бирок жыйынтык чыга элек. Алар жазган макалада кыргыз тарап биринчи ок чыгарган деп жазылган. Эки өлкөнүн ортосунда чек арага байланыштуу олуттуу көйгөй бар экенин билесиздер. Мындай маселеде журналист жөнөкөй жаран же мамлекеттик кызматкер экенине карабай, мыйзам алдында жооп бериши керек. Мен журналисттердин аракетине баа берүүнү сөз эркиндигине кысым деп эсептебейм. Кысым кылалы деген ой жок. 1-май райондук соту өз милдетин аткарып кылмыш ишин козгоду. Эгер экспертиза кылмыш болгон десе, күнөөлүү тарап жоопко тартылат, кылмыш жок болсо иш кыскартылат, деди Зулушев. Эске салсак, 27 январда Кактус Медиа сайтына Азия Плюс тажик басылмасынан Кыргызстан менен чек арадагы кырдаал боюнча алынган маалымат жарыяланган. Тагырагы анда Кыргызстан биринчи ок чыгарып, Тажикстанды көкүттү деген маанайда жазылган. Казакстандагы мекендештердин укугун жана кызыкчылыгын коргоп, маселесин чечүү үчүн Акыйкатчы институту менен кыйноолорду алдын алуу улуттук борборунун өкүлдөрү Алматы шаарына барды. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунун маалымат кызматы кабарлады. Иш сапардын жүрүшүндө кыргыз тарап Алматы шаарынын прокурорунун орун басары Нурлан Ауганбаев менен жолугуп, Кыргызстандын жарандарына тиешелүү маселелерди сүйлөшкөн. Ауганбаев Алматыда азыркы тапта кармалган кыргыз жараны жок экенин айтып, Чолпонбек Сыдыков менен Викрам Розахуновдун иши боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатканын кошумчалаган. Делегациянын Казакстандагы кыргыз мигранттары менен да жолугары белгиленди. Эртең 10 февралда Тараз шаарында Казакстандын адам укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Эльвира Азимова менен жолугушуу пландалган деп жазылат билдирмеде. Алдын ала маалыматтар боюнча Таразда Кыргызстандын 2 жараны кармалган.